Саламатсыздарбы, ардактуу көрүүчүлөр. Бүгүнкү түз эфирде коом үчүн маанилүү маселелердин бири мамлекеттик тилди өнүктүрүү, анын коомдогу ордун бекемдөө жана кыргыз тилин билүүнүн деңгээлин жогорулатуу тууралуу сөз кылабыз. Кыргыз тили элибиздин тарыхын, маданиятын, улуттук баалуулуктарын муундан муунга жеткирген руханий мурас. Ошол эле учурда бүгүнкү күндө мамлекеттик тилдин толук кандуу иштеши үчүн билим берүүдө, мамлекеттик башкарууда, коомдук турмушта жана заманбап технологиялар тармагында дагы кандай кадамдар зарыл деген маанилүү суроо турат. Мамлекеттик тилди билүүнүн деңгээлин аныктоо, баалоо жана тил үйрөнүүгө шарт түзүүдө кыргыз тест системасынын орду дагы өзгөчө. Бүгүн ушул жана башка актуалдуу маселелерди биз кыргыз тесттин жетекчиси Батма Топоева Ставинская менен түз эфирде баарлашып талкуулайбыз. Батма Болоталиевна, саламатсызбы? Студияга кош келдиңиз. Алгач Кыргызстанда мамлекеттик тилди билүүнүн деңгээлинен баштасак, жалпы абалды сиз кандай баалайсыз? Соңку жылдары реалдуу өзгөрүү, натыйжа бар десек болобу? Жакшы. Алгач уруксат этсеңиз, биздин жалпы коомчулукту ушул алда келаткан Кыргыз Республикасынын эгемендик күнү менен, ошол эгемендигинин 35 жылдыгы менен куттуктап койгум келет. Ошол эгемендикке арналган жакшы иш-чаралар жүрүп атат. Кечээ Ырыс ордобуз ачылды. Мунун баары тең эле биздин ушул республикабызга сыймык алып келе турган нерселер. Канчалык бир ушундай жакшы ачылыштар болсо, жаңылык болсо, ошончолук биз сыймыктанабыз. Ошону айткым келди. Абдан жакшы. Эми негизги суроо өтөлү, ушул мамлекеттик тилди билүүнүн бүгүнкү абалын кандай сүрөттөйсүз? Бүгүнкү күнү ошол жалпы мамлекеттик тилибизди үйрөнөм деген ниеттин өзгөрүшү болду. Эң чоң эле утушубуз ошондо болуп турат. Анткени баары тең биздин ой тилегибизден, аң сезимибизден башталат. Андыктан ошол тилибизди билишибиз керек деп ошого умтулуп, кечээки күндөн бүгүнкү күнү өздөштүргөн нерсебиз арбын болсун деген негизги ушул биздин багытыбыз өзгөрдү. Анын баары тең бүгүнкү күндөгү жүрүп жаткан иштер тастыктап жатат. Ошонун масштабдуулугу, анан кийин айтор ой чабыттын өсүшү бул бирден бир жетишкендигибиз болуп турат. Кыргыз тесттин жыйынтыктары коомдогу мамлекеттик тилди билүүнүн деңгээли тууралуу кандай бир картинаны көрсөтүп турабы? Ооба, албетте. Эми чындыгында баягы эле мындай глобалдуу көрсөтүшкө келсек, ошого кайрыла турган болсок, мактана турган деле нерсе мындай жоктой эле да. Эми биз ачыгын менен айтышыбыз керек да. Мынакей конституциялык деңгээлге көтөрүлүп, кыргыз тили мыйзамы ушундай өзгөчө бир орунду ээлегенине 3 жылдан мына ашып турат. Эми 3 жыл болду деп койсок болот. Анча-мынча эле мындай саналуу күндөр эле ашкан экен. Бул жерде жалпысынан ошо келген адамдардын саны өссө, ал эми сапаты жактан өсүү өтө деле көрүнгөн жок. Мисалы үчүн быйылкы талап кылынган деңгээл бул B1 деңгээли. Талап кылынган дегеним 2025 жылдын 17 апрелинде кабыл алынган 211 токтомдун негизинде быйыл ушул B1 деңгээлин бул орто деңгээл да. Ортоңку деңгээлди өздөштүрүү каралганда, эми ошол ортоңку деңгээлге өтө албай жүргөндөрдүн саны, өткөндөрдүн санын айтсак, бул 48% гана өтүп жатат. Калгандары ошол B2 деңгээлге да өтө албай жатат. Демек, эмдиги жылы бизде эң чоң көйгөйлүү маселе бул B2 деңгээлин тастыктоо болот да. Эгерде кимдир бирөө быйыл ошол ортоңку деңгээлди өтө албай жүрсө, демек эмдиги жылы ал кантип ортодон жогорку B2 деңгээлин, тилди эне тил катары өздөштүрүү деңгээлин кантип өздөштүрөт, кантип тастыктайт. Мына маселе ошондо болуп атат. Тилекке каршы. Көпчүлүк көрүүчүлөр ушул кыргыз тестти барып таанышып же тест тапшыра электер жөн гана бир тест менен байланыштырышы мүмкүн да, бирок анын максаты таптакыр башка да. Туура айтасыз. Кантип биз кыргыз тесттин максаты эмне экендигин жөнөкөй тил менен бир түшүндүрүп бере аласызбы? Чындыгында кыргыз тесттин максаты ошол мынабул тилди чыныгы өздөштүргөн адамдардын санын көбөйтүү жана жогорулатуу, башкача айтканда сабаттуулукту өстүрүү. Ал эми бизге тестке келген адамдардын басымдуу бөлүгү эптеп жанакы ушу талап кылынган сертификатты алуу менен гана чектелип калат да. Басымдуу бөлүгү дегеним эми тилди жакшы билген адамдар албетте көп эле, бирок ал ушундай проценттик катышты алганда, пайыздык катыштыкты алганда бул берки ушундай бир өздөштүрбөгөн адамдардан азыраак болуп калат да. Аны айтайын дегеним, ушул азыркы тестке даярдап жаткан курстар деле, мугалимдер деле бар эмес. Ошолордун арасында
тестелеп эптеп өтө тургандай кылып даярдоо болуп калыптыр да. Ал эми чыныгы даярдоо бул эртеңки келечекти түптөө, ошол тилди пайдалануу түптөө, сабаттуу коомду жаратуу, келечекке ушундай бир сабаттуу муундарды жетелеп кетүү туурабы. Эгерде баарыбыз тең эле мындай утурумдук эле иш менен алектенип ушул тесттен өтүп кетиш үчүн эле канткенде туура жоопту таап коюш үчүн эле алектенип калсак, анда биздин келечегибиз жакшы болбой калат да. Андыктан бизге келген адамдар ошо өз алдынча өзүнүн оюн ыраттуу билдире алуу, жеткиликтүү билдире алуу, ооз-эки дагы жазуу жүзүндө дагы ошону аткара билүү, айтып аткан кепти угуп түшүнүү, ошого адекваттуу мындай жооп бергенде дагы ыраттуулук менен, көөнө сөздөрдү колдонуу менен, өзүнүн ички дүйнөсүндөгү ошол айтам деген ой ниетин толук билдире алуусуна көнүктүрүү болуп атпайбы? Ошондой эле мына мамлекеттик кызматкерлердин басымдуу бөлүгү эми бар эле деп коеюнчу, документ менен иштеген адамдар. Анан кийин ошол келген документтерди биринчиден окуп түшүнө билүү, ошондон бир жыйынтык чыгаруу, ошого тиешелүү деңгээлде жооп берүү, анын ичинде бир гана ошо окуп же угуп түшүнүү эмес, сабаттуулук да болуп атпайбы? Ошон үчүн бизде жазуу субтести деп коебуз, жазуу бөлүгүндө же сүйлөө бөлүгүнө келгенде көбү өтпөй калып атат. Батман Болоталиевна, ушул эле сиз отурган программа күн сайын кеминде 2 жолу чыгат. Анан канча министрди же министрдин орун басарын чакырсаң, ушул маалымат кызматы биздин министрибиз же орун басарыбыз кыргызча жакшы сүйлөй албайт деген жүйөнү келтиришет да. Же болбосо ошол эле жөнөкөй бир башкармалыктын же бөлүмдүн жетекчилерин жиберишет, бирок алардын деле ушул 30 мүнөттүн ичинде жооп берип жатып, кыргыз тилин өздөштүрүп, мындай бир мамлекеттик тилде таза сүйлөөсүнө толук канааттанбайсың. Тилекке каршы мамлекеттик кызматкерлердин өзү уже, даже деген бир мындай бир сөздөрдү аралаштырып таза эмес сүйлөөнүн өзү көрүп аткан көрүүчүгө же өсүп келаткан жаш муунга кандайдыр бир деңгээлде, мындайча айтканда, ушундай сүйлөй берсек болот турбайбы деген бир түшүнүктү алып келиши мүмкүн. Ошон үчүн баягы ачык сүйлөйлү деп атпайлыбы? Ооруну да жашырсаң өлүм ашкере дейт. Биз ачык айта алабызбы? Кайсыл министрлик, кайсыл ведомстволарда ушул мамлекеттик тилди өздөштүрүү өтө начар болуп атат, кайсыл жагы балким алдыга мындай бир жылалы деп аракетин кылып атышат. Себеби дегенде кыргыз тести жаңылбасам көбүнчө мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер тапшырып, анан баягы конституциялык мыйзамдын негизинде сөзсүз азыр милдеттенип турат. Ошол мамлекеттик тилде иш кагаздарды алып барышы керек, мамлекеттик тилде жыйындарды өтүшү керек, мамлекеттик тилде мындайча айтканда жөн эле баягы тест же болбосо тесттин деңгээлин гана көрсөтүп койбостон, аны күнүмдүк коомдук турмушта ишинде пайдалана билүүсү маанилүү болуп турбайбы азыр? Туптуура айтасыз. Ушул нукта ойлонгон адамдар тилекке каршы аз болуп атат. Эми сиздин сурооңузга жооп катары мен билдирейин дегеним, 3 жыл болуп калды биз мамлекеттик тил комиссиянын алдындагы ведомстволук курам болуп калган болчубуз. Ал эми мына сиз айтып аткан мониторингтердин баардыгын ошол тил саясаты жүргүзгөн мамлекеттик тил комиссиясы жүргүзөт. Ал эми биз болсо ошо биз деген аткаруучу органбыз. Келген адамдардан тест алабыз. Албетте биз анын пайыздык катышын дагы сураган жактарга беребиз. Бирок деген мындай салыштырмалуу кайсы министрлик алдыга озуп кетти же болбосо кайсы министрлик артта калды деген бул ошо тил комиссиянын тикелей иши да. Ооба. Ал эми жанакы буга чейин сиз берген суроо, ооба, эң биринчи сабаттуулукту жоюшубуз керек. Дал ошол багытта быйылкы жанакы улуттук программада бизге эң чоң бир 3 милдеттеме берилди. Дал ошол милдеттемелерди аткаруунун негизинде биз ошо курстарда дагы ыраттуу окутуу, жанакы биздин деңгээлдештирилген системабызга дал келтирип окутуу, ошол талаптарга ылайык окутуу дегендердин баарын карап жатабыз. Эгерде бүгүн убакыт калса, мүмкүнчүлүк болсо, ал жөнүндө дагы айтып кетсек болот да. Бирок кайсыл мекеме болбосун, баягы талапты биз койгондон кийин шартты дагы түзүп беришибиз керек да. Ооба, арасында көп жылдар бою, мисалы ошол эле Бишкек шаарында
жашап Бишкек шаарында орус мектепке барып, анан жогорку окуу жайында мындай бир орус тилинде же башка тилдерде окуп туруп, анан кийин мамлекеттик тилди толук өздөштүрбөй калгандар болушу мүмкүн. Анан алып эле сен жогорку деңгээлде билишиң керек деп дароо талапты койгондон дагы биз ошого канчалык шарт түзүп берип атабыз. Балким ошол мекеме, мисал алалы, саламаттык сактоо министрлигиби, агартуу министрлигиби өзүнүн кызматкерлерине ошол шарт түзүп, мамлекеттик тилди билбегендерге үйрөтүп дегендей, ошондой нерсени сиз көрүп атасызбы, барбы? Эми бул жерде кайсы бир жылдары мен мындай угуп калдым эле, ошо экономика министрлигинде дал ушундай тажрыйба колго алынып аткан экен. Ошо өздөрүнүн кызматкерлерин шыктандыруу үчүн кайсы бир деңгээлде өздөштүргөн сайын, жаңы деңгээлге көтөрүлгөн сайын аларга кандайдыр бир ушундай сый көрсөтүп, кандайдыр бир ушундай шыктандыруучу нерселерге барат экен деп калдым, уктум эле. Анан азыр ал жакта чоо жай кандай экенин айта албайм. Бирок сиз айткандай бардык жакта бир гана талап коюп, мына дебестен шарт түзүү жана ошол багытта ишти алып баруу дагы өтө маанилүү. Дал ушул сиз айткан нерселер министрлер кабинетинин 211 токтомунда так даана көрсөтүлгөн. Ушундай деңгээлдерге алар ээ болсун жана ошол деңгээлдерге жеткирүү үчүн ар бир түзүм өзүнүн курамындагы өзүнүн ошо шарттарын эске алуу менен шарт түзүп ошолорго мындай үндөө иштери жүргүзүлсүн деп жүрөт да. Ал канчалык аткарылып атат мен билбейт экенмин чындыгында. Сиздин пикириңизче мамлекеттик тилди өнүктүрүүдөгү негизги тоскоолдук эмне болуп жатат? Бул билим берүү системасыбы, үй бүлөбү, коомбу же адамдардын мамилесиби? Мына ошол сиз 4 жакты айтып кеттиңиздер, ошолордун баары бири менен айкалышкан. Эгерде бир гана билим берүүдө мыкты болгон күндө дагы ошол 4 саатпы, 6 саатпы мектеп учурунда абдан жакшы билим алсын, тышка чыкканда чөйрө жок болсо, ал өздөштүрүлбөй калат дагы, жөн эле башка ошол чет өлкөдө болгондой адам сезип калат. Демек, ар нерсе мындай тажрыйба менен келет да. Ошол алган билимин көчөдө дагы, анын үйдө дагы келгенде ата-энеси дагы ошону колдоп кетип, кандай болду деп, анан үйдө да чөйрө болсо, коомдо мындай көчөгө чыкканда айтор ушунун баары тең айкалыш керек. Бири-биринен мындай ажырагыс болуш керек да, ошолордун баарын. Бирок албетте ыраттуу билим берүү бул деген бул жөн эле мындай бүгүн муну окутуп, эртең тигини окутуп эмес, ыраттуу, стандартка шайкеш, улануучулук ушундай нуктуу кабыл алуу менен, ошону сактоо менен билим берүү бул эң эле чоң мунун мааниси бар да, эң чоң. Башкалары болсо бул коштоочу нерселер. Үйдө бул ата-эне билим бербейт, ата-эне тарбия берет. Ошол кайсы жакшы, кайсы эмне деген жаман, ошолордун баарын ак менен караны ушундай айырмалап билүүсүн, адамдарга болгон мамилесин ошону үйрөтөт. Дагы өзлөрүнүн тажрыйбасы менен, аларга болгон мамилесин көрсөтүүсү менен, күнүмдүк тилди колдонуусу менен чөйрө түзөт. Демек, эң кичинекей чөйрө үйдөн башталат да, үйдөн. Ошону ыраттуу алып кетүү, багыттоо бул толугу менен билим берүүгө тиешелүү. Деген менен бүгүн ушул акыркы мына 3 эле жылда алалы айтып атпайлыбы, конституциялык мыйзам менен бекитилген деп, талаптар күчөп атат соңку жылдары депчи. Ушуларды эске алганда кыргыз тилин үйрөнүүгө болгон кызыгуу же мамлекеттик тилди жогорку деңгээлде өздөштүрүүгө болгон далалат мындай бир өстү, өнүктү десек болобу? Өстү. Ооба. Кадимкидей өзгөрүү бар демек, так даана айта алабыз. Өстү жана өсүп жатат, жана бул ушундай күндөн күнгө күч алып жатат. Батма Болоталиевна, бул эми өтө жөнөкөй суроо, бул кандайдыр бир деңгээлде балким мамлекеттик тилди өнүктүрүү саясатына да эле байланышы болушу мүмкүн. Деген менен мени көп түйшөлткөн нерсе, мен эң оболу ата катары балдарды тарбиялап аткан, ошол эле учурда Кыргыз Республикасынын жараны катары, анан өзүмдүн кесибим ошол журналистикага байланыштуу катары дагы түйшөлөм да, көп учурда көчөдө жаштар менен сүйлөшкөндө мындай түшүнүксүз тилдер, тил эмес эми түшүнүксүз ошол эле кыргыз тили, мисалы кандайсыз деген сөздү кандайсыз деп айткандар бар, анан тилди бузуп атпайбы? Бул эмнеден улам болуп атат? Кайра эле ошол коомдонбу? Аларды кантип эмне мектеп тарбиялай албай атабы, мектеп үйрөтө албай атабы, же
мен ушуга бир жооп таппай келем да, балким сиз ойлонуп көрдүңүзбү ушуга? Ошону мен чындыгында мындай керели кечке эле жумушта отуруп, ал жаштар менен деле мындай баарлашпай, аралашпай деги эле билбейт экенбиз да. Анан кийин жакында ошол бир мындай жаш балдардын бири бирине болгон тиги жазышуусунан, сүйлөшүүсүнөн, баарлашуусунан ошону байкап калып, анан кийин таң калдым да, ооба дегенди такыр унутушуптур, ооа эле болуп калыптыр, эки таңбада турган эле. Ошондой эле жана сиз айткандай этишти таптакыр кыскартып кандайсыз, барасызбы деген, барас келес болуп калыптыр. Эми бул нерседен биз арылышыбыз керек. Бул жалпы коомдун милдети. Ошондойду укканда деги эле мында жаштар арасында биздин жаштарыбыз азыр ушунчалык мекенчил мындай карап байкасак да, анан кийин ушундай бир прогрессивдүү деген көз карашы бар, мыкты муунда чындыгында эле. Ошол биздин жаштарыбыздын алдыга жыла турган умтулуусун, эртеңки күнгө болгон умтулуусун, ошонун баарын эске алуу менен биз улуулар аларды багытташыбыз керек. Айланайындар, эгерде сиздер ушундай мына макул шашып кандайдыр бир кыскартуунун негизинде ушундай жаңы формаларды ойлоп таап атасыздар, эртең эмне болот деп, анан кийин кандайдыр бир мындай бир атайын программаларды ушул жерден көрсөтүүлөрдү түзүп, балдардын көзүнө көрүнгөн мына азыркы алардын ичинен суурулуп чыккан жаш инсандарыбызды чакырып, ошолор аркылуу биз пропагандалашыбыз керек да. Анткени мына мен ушундай чындыгында жаш ырчыларды деле көп билбептирмин. Анан кийин кайсы бир учурда бир жерден экинчи жерге барарда мындай ырларды коюп коюшат дагы. Анан кийин ошо ырларды угуп мен кадимкидей аларга ыраазы болом да. Ыраазы болуп, ой, ушул балдар аркылуу көп ишти жазса болот экен деген мындай бүтүм чыгардым. Ошол мына азыр көп балдар бар экен, жаш жигиттерибиз бар экен, кыздарыбыз бар экен, ошо жаңыча ырларды ушундай түзүп, анан кийин аларды ырдап чыгып, анан аларды ошолорду ээрчип, ошо ырларды үйрөнөм деген дагы көп жаштарыбыз бар экен да. Демек, ошол эле суурулуп чыккан биздин жаштарыбыз аркылуу жакшы нерсени да пропагандалашыбыз керек да. Туура. Өзгөчө бир рэп аткаруучу же хип-хоп жанры дейби, аны эгер мен туура айтып атсам, музыка тилинде эне тил жөнүндө аткарып чыккан ыры бар. Мына ошол ыр аркылуу дагы көп жаштардын эне тилине, мамлекеттик тилге болгон баягы кызыгуусу артты десек болот. Эми Батма Болоталиевна, сиз экөөбүз ушул мамлекеттик тилди өнүктүрүү максаттан натыйжага деген теманы талкуулап атабыз. Улуттук программа жөнүндө дагы кеп кылгым келип атат. Бирок бизде азыр көрүп аткан жөнөкөй көрүүчү же ушул мамлекеттик тилди жогорку деңгээлде билүүгө аракет кылган көрүүчү сиз экөөбүздүн баарлашуубуздан кийин дагы мамлекеттик тилге болгон бир мамилесин оңдоп, анан үйрөнүп калса, бул сиз экөөбүздүн да отурушубуз болот да. Ошон үчүн мен сиз менен көбүрөөк мындай стратегиядан, улуттук программадан жөнөкөй бир маселелерди баарлашсак, жөнөкөй тил менен баарлашсак деп турам. Ушул өңүттөн алып караганда дагы бир суроо бар. Кээде көпчүлүк адамдар менен баарлашканда айтат да, мен кыргыз тилин түшүнөм, бирок сүйлөй албайм дейт да. Мындай психологиялык тоскоолдукту кантип жеңсе болот? Эми сүйлөй албайм, түшүнөм, бирок сүйлөй албайм. Бул эң негизгиси ошол адамдын уялуу сезимин жоюу да. Ошонун өзүнчө кандайдыр бир мындай чечиле албай, ошо кандай болуп калат деп кооптонгон сезимин жоюу болот. Бул биз баарыбыз коомубуз менен ошого дагы ошол иштин жылышына мындай себепкер болушубуз керек да. Кимдир бирөө сүйлөп жатып бир нерсени туура эмес сүйлөп калса, анда күлбөшүбүз керек эч качан. Мен аларга айтам, кыргыздар сизди ушундай мазактоо үчүн күлгөн жок. Ал ушундай кубанып кетип, балким мындай күлүп жиберип атат. Сиз андай кабыл албашыңыз керек. Канчалык сүйлөсөңүз, ички дүйнөңүздөгү ошо айта турган оюңузду канчалык билдиргиңиз келип, ошону билдире алсаңыз, эң эле жөнөкөй сөздөрдөн, кептен деген ошондон башталат баары. Анткени чындыгында биз улуг эмес да, оюбузду биз бир гана тил аркылуу билдиребиз. Ошондуктан ошого чөйрө түзүп, анан кийин өзүбүз ошо мен кыргызмын деген жарандар кайсы жерде болсок дагы аларга мындай кайрылууда, кыргызча кайрылып, шашпай сүйлөп, шашпай суроо берип, айтор ушундай чөйрө түзсөк болот эле да. Мына бизге мекемелерден келген көп эле ушундай орус тилдүү жарандар бар да. Анан канча жыл болду Кыргызстанда жашаганыңыз деп сурасак, 20 жыл дейт, балким 10 жыл дейт. Анан ошондой бир кантип эле сиз такыр эле жөнөкөй ушундай бир күнүмдүк тиричиликтик чөйрөдө сүйлөшө албайсыз десем,
сүйлөшкөнгө киши жок, мен жумушка келсем баары тең менен орусча сүйлөшөт дейт. Мен ким менен сүйлөшөм дейт да. Анан ошо тестке келерге дагы мен даярданганда абдан кыйналдым дейт. Дал ошондой кыйналууну басаңдатуу үчүн ошол жамаат ошого киришиш керек. Жамаат. Өткөн аптада биздин кабарчылар ушул орус улутунан, бирок Кыргызстанда жашаган жаран боюнча, мен азыр аты жөнүн унутуп атам, биз жаңылыктардан бердик эле, атайын баягы портреттик сюжет жасашты эле. Ал такси айдоочусу экен, карапайым Бишкек шаарынын тургуну. Кыргыз тилин ушундай кадимкидей жогорку деңгээлде билет экен. Анан ал баягы күнүмдүк жашоосун чагылдырып берип атат биздин кабарчылар. Кардары келип отуруп атат, кыргыз эле ага орусча сүйлөп атса, ал кыргызсыңбы, кыргызча сүйлөйбүз, мен кыргызча түшүнөм деди. Экинчи тарап уялды да. Ушундай да кээде сонун жагдай болгон экен, кээде ушундай жагдайлар болуп калат. Социалдык тармактар азыр каалайбызбы, каалабайбызбы, абдан өнү көп жаштардын баардыгы, балдардын баардыгы, айтор 7 жашта баладан 70 жашка чейинки абышка керек болсо жаңы тили чыга элек балдар дагы социалдык тармактарда отурат да. Анан социалдык тармактын өтө таасири күчтүү экен. Мисалы ошол эле үйдө кичинекей балдар, кыздары бар, ата катары мен өзүм күбө болуп атам. Кээ бир учурда мисалы англис тилиндеги контентти көрүп, ошол тили англис тилинде чыккан балдар бар. Бул ачык эле нерсе, жашыргандай эмне. Канчалык биз ушул социалдык тармактарды, мындайча айтканда, азыр ошол эле жасалма интеллекти, мобилдик тиркемелерди иштеп чыгып, биз мамлекеттик тилди балдарга үйрөтүү боюнча мындай бир жолго коюп атабыз иштерди. Негизи эле сиз кандай ойлойсуз? Социалдык тармактар мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө көбүрөөк жардам берип атабы же тескерисинче тоскоолдугу барбы? Ошол чыныгы жардам бериш үчүн ошол социалдык тармакта жана айтып атпайсызбы, тиги кандайдыр бир тиркемелерди колдонуу менен балдардын тили башка тилде чыгып атат деп э. Ошо балдардын тили биздин өзүбүздүн мамлекеттик тилибизде чыгуусу үчүн мындай эле планды аткардык деген гана ушундай бир аткардык деп отчет берип коюу үчүн эмес, чыныгы балдарга керектүү контент жасоо менен ошо алардын ошо дүйнө таанымын, бүгүнкү күндөгү ошол талаптарды, алардын кызыгууларын чагылдыруу менен жакшы контент түзүш керек. Мисалы үчүн ушул Кыргыз тест эмесинде деңгээлдик системасында эң эле жөнөкөй лексикалык минимум деген бар. Эми ушуну ар бир эле мындай көрсөтүүдө айтып жатат деп ойлошпосун, бирок ошо канча айтсам деле ошол контентти иштеп чыгуучуларга эмнегедир мындай толук кандуу жетпей, алар ушуну баамдабай жатышат да. Бул ошол биздин чыгара турган тиги колдомобуз дейбиз, ошолордун өзөгү. Анткени эгерде балага ошол кымындай жаңыдан тили чыгып жаткан балага каяктагы ал колдонбой турган кызыксыз, түшүнүксүз сөздөрдү бере турган болсок, ал кызыкпайт дагы, бүттү, аны ар жакка алып коет. Бир күнү балким карар, балким ошол дагы сүрөттөр сонун көрүнөр, дагы бирдемкелер менен өзүнө тартар ал контент. Бирок толук ошонун мындай кабыл алуусуна төп келбей калат да. Ошон үчүн ар убакта эгерде китеп окуу китеби болсо, ал дагы ошол грамматикалык минимумду, лексикалык минимумду ошону сактоо менен түзүлүш керек да, улануучулук менен түзүлүш керек. Дал ошондо гана балдарга кызыктуу болот да. Ушул жакты караш керек. Түшүнүктүү. Батма Болоталиевна баягы отчет үчүн же кооз кагазда жазыш үчүн деп атпайсызбы? Эмес, мындай бир чыныгы натыйжа бергендей бир иштерди жасашыбыз керек деп. Алыс кетпей эле кошуна өлкөлөрдү алалы. Буга чейин дагы биз мисал кылганбыз. Ошол эле Казакстан, ошол эле Өзбекстан мамлекетинде жарандары жашыргандай эмне бизге салыштырмалуу өзүнүн эне тилинде же мамлекеттик тилинде көбүрөөк баарлашып, күнүмдүк турмушта көбүрөөк колдонушат. Биз алар эмнеси менен ушул жакшы өздөштүрдү деген суроонун тегерегинде ой жүгүртүп көрдүкпү? Ооба. Атургай, мен ал ошо мисалы үчүн жагымыбыздагы эле Казтестке канча жылдан бери алар менен кызматташып келем. Анан ошол азыр бир 16-чы жылдарды элестетким келип турат да. Ошол 16-чы, 17-чи жылдары ал жака бизди ушундай кесиптеш катары дегендей чакырып калганда, дал ошол окуу китептерин иштеп чыгуунун үстүнөн чыктык да. Дал ошол процессин бизге көрсөткүсү келди алардын. Ошол учурда алар деле кыргыз, казак бири-бирибизден айырмабыз деле чоң эмес чындыгында. Бардык жактан эле. Анан кийин кандайдыр бир ушундай бир озуп кетүү, кандайдыр прогрессивдик методикалар өздөрү ойлоп чыгуу жагынан деле ал учурда айырмабыз анча болчу эмес. Бирок
ал жактагы ошол жогорку деңгээлдеги тилге болгон көз караш, тилге болгон саясат, прогрессивдүү кадамдар мени абдан ошол жактан бир четинен ушундай таң калтырды, экинчи жактан эмне үчүн биз ушундайды колдонбойбуз деген ой келди. Ал эмне болгон нерсе? Ошол учурда мына өзүбүз Түркия мамлекети бул жактан абдан бир сонун китептери бар алардынчы. Ошол жактан Түркиядан ошо төмөр системасын жакшы билген адистерди алар интеграциялап өзлөрүнүн жанагы китеп автордук жамаатына киргизип, ошол жерден алардын тажрыйбасын байытуу иштери жүрүп жаткан экен. Ошондо алар атайын жанагындай котормочу алып, кайсы теманы кандай кылып берсе болот, кандай нерселерди колдонуш керек, кандай ыкмалар болгондо мындай болот, тигиндей болот деп ошентип алар жанагы ушундай сабатын өстүрүү жагында ошол жамаатты калыптоо, жаңы нуктагы китеп иштеп чыгуучулардын ушундай командасын, тобун түзүүнүсүндө болуп аткан экен. Бул деген фундаменталдык иш. Анткени жанагы китеп окутуу дегеле мектепти биз китепсиз элестете албайбыз. Демек китеп бул негизги курал. Ал курал түшүнүктүү болуш керек, кызыктуу болуш керек, замандын талабына ылайык болуш керек. Бүгүнкү биздин кызыгуубуз ошо балдарды өзүнө тартыш үчүн ушундай чыныгы реалдуулукту чагылдырыш керек. Жана сөзсүз түрдө аларды шыктандырып, эртеңкиге багыттай турган, ушулардын оюн өстүрө турган, ушунун көңүлүн өстүрүп, ушундай бир жакшы жака үндөш керек да. Ансыз болбой калат. Эгерде бүгүнкү факт эле тиги жакта мындай болуп атат, бул жакта мындай болуп атат, ой бул жакшы, бул жаман десек, анда бүттү. Биз ар убакта алдыга сүрөй турган, ошол балдарды берде отурганда, эртеңки күнү кандай болот, ошону айтып берчи, элестетип көрөлүчү. Ошон үчүн биз кандай болушубуз керек, балдар деп ошондой үндөй турган нерсе болуш керек да. Позитивдүү, оптимисттик көз караш менен, ай бизде бул жок, анан кийин ооба, анан тияка барсак тиги жок, анан мындай дебей, ошо мына макул бул жер бүгүн мындай болбой аткан. Ошон үчүн эмне кылышыбыз керек экен? Сен чоңойгондо ким болгоң келет? Ошо сен кандай мындай өнүгүү алып келесиң? Биз деген ушу Кыргызстандын жараныбыз да деген ар убакта ошол мугалим өзү оптимист болуп, аларды үндөп туруш керек да. Ошо үндөй турган биздин колдонулуп жатканда китебиз да ошондой шайкеш болуш керек. Бирок ошону улантып кеткен үй бүлө, бала окуп билим алып келгенден кийин үйгө келет да. Үйгө келгенде кайра ата энеси орусча сүйлөп, баласы менен орусча же башка тилде баарлашып атса, мен ойлойм, бул өзгөрүү болбойт болуш керек. Ошон үчүн сиз айткандай комплекстүү. Жанагы биз атаган 4 нерсе: коом, билим берүү системасы, үй бүлө, анан малымдоо каражаты. Ооба. Маалымдоо каражаты дагы. Сөзсүз түрдө баса контент деп атабыз, ошол теле, радио басылмаларда абдан чоң таасир этет экен. Себеби дегенде балдар кайра эле айланып келип ошол сыналгын алдында отурат, көрүп аткан нерсесин кайталайт, көрүп аткан нерсесин үйрөнөт дегендей. Эми Батма Болотариевна, биздин кармагыбызда 1 мүнөттөн бир аз ашык убакыт калып атат. Жыйынтыктап айтканда, мына улуттук программалардагы улам баягы этап менен бир нече жылдарга киргизилип атат, ал өзүнүн натыйжасына жетип атабы? Мына жакында 2026-2028 деген улуттук программабыз иштеп баштады десек болот. Бул программа канчалык өзүнүн натыйжасын берет? Жалпы жыйынтыктап жатып, бүгүнкү эфирге резюме берип жатып, эмне дейсиз? Чындыгында дегеле ар эле улуттук программанын биринчи айланпасы деле 14-20, 21-25 дагы 24 ошондой болду. Анан азыр 26-28 дагы абдан чоң маселелер коюлган. Атап айтсак, мына башкаларды айтпасак деле биздин Кыргыз теске 3 чоң колдомону иштеп чыгуу берилди. Ал биринчиси жанагы баарын тең ыратташтыруу нерсе, бул программаны иштеп чыгуу. Жалпы Кыргыз тесинин стандартына, анан Кыргыз тес болсо каяктан келип чыкты? Албетте билим берүү стандартына таянып Кыргыз тес системасы иштелип чыкты да. Анткени жалпы билим берүү стандартынан биз таптакыр эле оолактап кеткен жокпуз. Дал ошонун негизинде Кыргыз тести иштелип чыкты. Демек ошол эки чоң стандартты айкалыштыруу менен окутуу программаларды иштеп чыгуу, окуу методикалык куралдарды иштеп чыгуу жана бүгүнкү күндөгү эң актуалдуу болуп аткан жанагы онлайн иштери, аралыктан окутуу, ушу ыкмалары, ошолордун баарын иштеп чыгуу бизге каралган болчу. Эми азыр биздин бул ишибиз тендер менен байланыштуу турат. Ошол тендер аркылуу биз кесипкөй адамдарды чакырышыбыз керек. Ушул эфирден пайдаланып мен бүгүн
кесиптештериме айтат элем, урматтуу кесиптештер, ким ушул деги эле кыргыз тилибизди өнүктүрүү үчүн салым кошом деген адамдар, сиздерди чакырабыз. Биздин тендердик жарыялаган порталга кирип, мына дагы бир жума 10 күнчө дагы убакыт бар. Ошол жерден кимиңиздерге эмне жакын болсо, кайсыны аткарууда сиздердин ушундай бир кесипкөй мындай сунуштарыңыздар болсо, ошонун баарын тең айтыш үчүн бизге да келип, негизгиси тендерге катышып биз менен иштеңиздер. Сизге рахмат айтабыз, Батма Болоталиевна, келип маанилүү маек курганыңыз үчүн. Эми 30 мүнөттө биз көп нерсени талкуулап, маселенин баягы түпкү бир көйгөйдүн түбүнө жеттик деп айткандан биз алыс болушубуз керек. Дагы талкуулай турчудай жагдайлар өтө көп болуп атат. Деген менен мамлекеттик тилди өнүктүрүүдө бир эле мекеме бир күндө чечип коюучу маселе эмес экен. Бул жалпы коомдун, ошол эле учурда жеке жарандын өзүнүн кызыгуусу менен чечиле турган процесс экен. Бирок ал канча мөөнөттө ишке ашат, бул ар бир адамдын өзүнүн кайра айланып келе көз каранды. Эң негизгиси айтарыбыз, ушул көрүп аткан теле көрүүчүлөргө дагы кайрыларыбыз, кыргыз тилин талап катары гана эмес, баягы күнүмдүк жашоо турмушубузда, кесиптик ишибизде, анан коомдо мындай бир баарлашуунун ажырагыс бөлүгү катары карасак, биздин мурасыбыз катары ата бабанын кан жаны менен ушул сакталып келип, анан биз дагы кийинки муунга өткөрүп бериш керек болгон милдеттүү да бул. Ошол нерсе катары бир баалуу нерсе катары карасак деген бир мамиле бар, ой бар. Маегиңиз үчүн жана маалыматтарыңыз үчүн дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Ал эми биз болсо мамлекеттик тилдин учурдагы абалы, кыргыз тилин үйрөнүүгө болгон кызыгуу, кыргыз тилинин ишмердиги туурасында, деги эле мамлекеттик кызматкерлердин тил билүүсү, жаштар жана тилдин келечеги тууралуу кеңири пикир алыштык. Менин бүгүнкү коногум кыргыз тилинин жетекчиси Батма Топоева Ставинская болду. Кайрадан жолукканча саламатта туруңуздар.